Келиңиздер, барыңыздар. Бираз связь үзүлүп кетип атат. Келиңиздер, барыңыздар, кире бериңиздер. Эми жакшы башталды окшойт, Угулуп жатамбы? Плюс басып коюңуздар, угулуп атсам. Жумуш үйдө отуруп, азыр карантинде, баарыбыз азыр үйдө. Мен да өзүм офисим менен үйдөмүн азыр пока. Өзүңүздөр көргөндөй эле продукцияларымы полностью азыр бир аз презентация компания боюнча айтып кетем. Жана дагы өзүмдүн командамы азыр чакырдым эле прямой эфирге. Келиңиздер. Бир аз компания боюнча айта кетсем, биз франциялык компания менен биргеликте жумуш жасайбыз. Бул үйдө отуруп жумуш, же болбосо готовый бизнес деп айтсам деле болот. Бул үйдө отуруп, буда өтө сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Же болбосо сиз үйдө болсоңуз деле келинчегиңиз менен же болбосо күйөөңүз менен чогуу бирге семейный бизнес кылып да алып барсаңыздар болот. Себеби дегенде азыр бул эң алдыңкы бизнестердин бири болуп келип жатат. Мен өзүм жумуш жасаганыма 1 жылдан ашты. Келиңиздер, 1 жылдан ашты, бирок өтө сонун мүмкүнчүлүктөрдү алып жатабыз. Биздин программаларыбыз өтө сонун. Автопрограмма, квартирный программа, саякаттар албетте бардыгы буюрса ишке ашып атат. Жана дагы Жалал Абад областындамын мен өзүм жөнүндө айтсам, атым Чынара, Беси компаниясынын топ лидеримин азыркы учурда. Үйдө отуруп жумуш жасайм, декреттенем, 2 баланын энеси, үйдө чогуу балдар менен бирге жумуш алып барам. Кантип дегенде, и офистагы, и бизнес жагындагы командам менен чогуу жумуш жасайм. Азыр мынакей командам келиңиздер, бир аз компания боюнча айтып кетем. Жана bundan кийин дагы прямой эфир сакталат. Командаңыздарга жөнөтсөңүздөр болот. Жаңы мен подписчиктерим баарыңыздарды ушул Беси компаниясынын жумушчуга чакырам. Бул жерде баарыңыздар жумуш алып барсаңыздар болот. Бул эми как товар оборот менен бизнес да. Экраныңарды мындай кылып жылдырып алыңыздар, жаңы киргендер. Чтобы арты жактарын полностью көрүнүш үчүн мындай кылып прямой эфирге чыкканды чечтим. Суроолор болсо мындай деле көрүнөт, мага угулат дедим. Мага көрүнөт, окулат, окуп жооп бере берем. Суроолор болсо берсеңиздер болот. Бул 2003-жылы Францияда Бреттон деген шаарында, 9 Бреттон шаарында негизделген. Бунун негиздөөчүсү Селин Лангле, фармацевтика кылымдарынын доктору да. Бир аз азыр презентация компаниянын өзүнүн основаниясын айтып кетейин. Ошол айым өзү негизделген. Ал өзү фармацевт болгондуктан натуралдуу продукция дүйнө жүзүндө таанытайын деген максатта ошол как сетевой кылып, сетевой маркетинг кылып, ошол бизге тартуулап турат да. Ошол учурда эле мен иштеп баштагандан бери ушул компанияны чын жүрөгүмдөн аябай жакшы көрүп калдым. Артыңыздарда көргөндөй эле өзүбүздүн кереметтүү продукцияларыбыздар. Үстүнгү полканы карасаңыздар, үстүнгү бул мен офисимдеги продукцияларымда ар биринен бирден койдум. И бул жакта өзүм колдонгон продукцияларым көрүнүп турса керек. Кундуз салам. Көпчүлүгү мен командамдан азыр ар бир область региондордон буюрса чогууда, сиздер дагы кошулуп өзүңүздүн шаар региондоруңузду өнүктүрүп, ошол жерден Кадамжайдан салам дейт. Салам, Кадамжай аябай сонун шаар. Бул даже бизде мынакей өзүм Жалал Абадтан болсом дагы Кадамжай, Ош, Баткен жана дагы башка областтардын дагы лидерлерим аябай көп. Эми гана мынакей жумуш жасап ийгиликтерге жетүүдө. Сурооңуздарды калтырсаңыздар болот. Азыр биз продукциянын компаниянын основаниясынан
Соң биз продукцияларга өтөбүз. Продукциялар бул натуралдуу, эч кандай химикалык заттары жок. Өзүм айткандай эле, ар бир продукцияда канча процент натуралдуу экени жазылууда. И составтары дагы баягы зыяндуу, силикон, парабенсиз продукциялар да, эч кандай кошулбайт. Жана дагы биздин ден соолугубузга өтө сонун кам көрөт. Андан соң бизде в основном кантип жумуш алып барылат. В основном группаларда да обучениялар болот. Обучениялар бизде как бизнес катары бул презентациялар боюнча берилет. Презентациядан кийин продукциядан кийин кантип биз личный кабинеттен заказ кетиребиз да. Туура кетириш керек. Жана дагы акция, бонустарга кантип катышыш керек, ошолор боюнча дагы полный үйрөтүлөт. Андан соң бизде албетте маркетинг планда продукцияны колдонуп көргөндөн кийин, кантип заказ кылып алганыңыздардан кийин маркетинг планды жакшылап түшүнүш керек. Маркетинг планды как группа чаттарда, YouTube каналымда дагы бар. Чынар Орозбекова деген YouTube каналымда да презентация как маркетинг планды көрө аласыңар. Жана дагы продукцияны дагы отзывтарын биздерде постоянно отзыв чаттарда жүрүп турат. Телеграмда обученияларыбыз бар и WhatsApp обучениялар бар. WhatsAppта дагы биздин командабызда күчтүү лидерлер обучение өтүп турат. Ал жерден да маалымат аласыздар. Андан соң бизде маркетинг планды түшүнүп болгон соң кантип команда курабыз, кантип команда чакырабыз. Ошол боюнча дагы обучениялар өтүлөт. Командабызга кантип адамдарды табабыз да. В основном эгер сиз тааныштарыңызды уже чакырып биринчи тааныш тизмеси да, тизмесинен кийин уже бизде как онлайн үйдө отуруп телефон аркылуу баарыбыз азыр интернеттебиз. Инстаграмдан кантип адам издейбиз, Одноклассниктен да, Facebook дагы да көптөгөн социалдык сеттерде кантип биз адам издейбиз, ошол боюнча үйрөтүлөт да. Бардыгын ошол информациялар өткөн соң бизде как мотивирующий обучениялар болот да. Мотивирующий обучениялар булар в основном мен азыр айтып кетем, так менин чисто обучением, ну как сетевойлордо да, ар биринде өзүнүн обучениялар, албетте өзүм биринчи тема боюнча дагы өтөм да. Кече күндө бир аз тема өттүм, кантип биз көпчүлүк лидерлердин дагы чакырган адамдардан лидер экен, бул адам чындап эле бизнеске кызыгуусу жана дагы аракети күч экенин кантип биз аныктайбыз да. Категорияларга бөлдүк кече күнү. Кандай сапаттарга ээ болуш керек сиздин лидериңиз командаңызда. Чтобы ал менен адам менен иштешүүгө оңой болуш үчүн кандай сапаттарга ээ болуш керек. Жана дагы сиз кандай өзүңүз жумуш алып барышыңыз керек боюнча кече күнү обучение болду группада. Андан соңку дагы биз обучениялар болот. Көпчүлүк командам азыр бул жерде жаңы кирип жатышат. Кайсыл жактан обучениялар аласың деген суроолор болду кече да. Ошол боюнча бир аз айтып кетем. В основном өзүмдүн обученияларым в основном YouTube'дан да. Ал жерде бир аз кыска айткан мен углубленно үйрөнүш үчүн в основном китептер менен колдоном да. Бул в основном сетевой маркетингке тиешелүү да. Кандай жумуш алып барыш керекки, ар бир баягы мотивирующий, как стать богатым деген кинодо китептер да. И в основном дагы да известный биздин Роберт Кийосакинин өзүнүн дагы обучениялары да, мотивирующий. Жана дагы бүгүн бизде марафон старт алды. Эң керемет командасында бул Телеграмда өтөт. Марафондо бизде известный дагы бир известный биздин азыр мен бир аз көрсөтөм. Тоже бир известный ошол сетевой маркетингдин лидери марафон баштады, ошонун өзүнүн обученияларын алабыз. И духовный закондор боюнча темалар болот да. Бизде буюрса эми онлайн түрүнө өтөбүз, онлайн обученияга өтөбүз. В основном группаларда болсо, чаттарда кийинки кошулган аябчоктор укпай калат экен, ошон үчүн онлайн болот. Кудай кааласа, обученияларыбыздын баардыгы онлайн түрүндө, сиздер өзүңүздөр ссылка менен
да. Же болбосо телеграмга жүктөлөт ар бир голосовой обучениялар, чтобы жаңы келген новичокторду бизде азыр эми эле компаниябыз өнүгүүдө ар бир келген новичокко ошол обученияларды тартууласак болот. Бул как школа обучения деген бизде башында чыккан болчу. Школа обучения орус тилинде, казак тилинде, азыр эми кыргыз тилинде да кошо алып өтөбүз. Себеби дегенде Кыргызстанда азыр уже лидерлерди өстүрүүдөбүз. Ошолордун катарында эле өзүңөр кошулуп жумуш алып барсаңыздар болот. Ар бир ошол жерде көңүл буруп жаткандарды чакырам. Беси компаниясына. Дагы да бар жигиттер. Основной мынакей биз өзүбүз жумушубуз боюнча бир аз айтып кеттим. Азыр эң негизгиси биздин продукцияда биз эмне менен жумуш алып барабыз. Биз кандай продукция бизнакей өзүбүз бирөөгө айтып көрүш үчүн эмне кылышыбыз керек? Продукцияны өзүбүз биринчи колдонуп көрүшүбүз керек. Ал сиздерге ошол өзүңүздүн наставнигиңиз, например, эгер сиз кайрылсаңыз, да, үйрөтүп, көрсөтүп беребиз, кантип өзүңүзгө заказ кыласыз. И доставка Кыргызстан боюнча полностью отправка болот. Эгер мен жумуш алып барамын, ооба, мен ошол үйрөнөмүн, сетевой бизнесте десеңиздер, анда продукция полностью доставка менен жумуш жасайм. Мен өзүм доставка кылам Кыргызстан боюнча да. Жалал Абад областынын полный региондорго Кыргызстан боюнча даже могу Бишкек жактагылар, Чүй да, Каракөл, так, суроолор бул жака түшүп кеттир. Так, жакшы дейт. Телефон түз коюлса, мен продукциялар көрсөтө албай калып телефонду түз койгула деп жаздыр. Продукциялар көрүнбөй калат экен. Мен ар бир продукцияны азыр кармап сиздерге көрсөтүп бермекчимин. Бир аз болсо дагы жаңы биздин новичоктор да, азыр мен ссылканы таштадым, прямой эфирден кириңиздер. Же болбосо прямой эфирди сактап коем, анда кирсеңиздер болот. Бул ар бир продукцияны биз таанып көрмөйүнчө биз баштай албайбыз да бизнесте. Анан сиздер азыр как көпчүлүгүндө андай бул кандай болду экен деген суроо көп болот да, новичокторду ошолорго бир аз көрсөтүп кетейин деп прямой эфир кылдым азыр продукцияны. Ар бир биздин продукцияларыбызда мен айтып кеткендей эле, вот натуралдуу экен, канча процент натуралдуу, жакынырактан дагы көрсөтсөм болот. Эгер телефон туура эмес болуп атса мындай буруп алсаңыздар болот. Это кыйынчылык келтирбейт. Караңыздар, мына жерде так 93% натуральность, ар биринде мынакей печать менен кошо жазылган. Караңыздар. Көрүнүп жатабы? Бул биздин гель для душабыз. Гель для душанын ар бир түрү бар. 5-6 түрү бар. Бул вишневый. Ар бириңиздер өзүңүздөргө вкусуңарга карата да. Бул как неме экен? Так, черешня экен да. Сочная смородина экен, бул смородина, так ичинде өзүнүн немеси менен да, сочная смородина. И мятасы менен дагы бар. Кстати, мятасы менен в основном баягы бизде баягы кожага Испаниялардан өтө сонун жардам берет экен. Аябай сонун заказдар мятага көбүнчө болот. И буга дагы жакшы. Бул кожага лакомство деп койсо болот. Гель для душа азыр как раз уже жай, уже жазны күн жылып баштады да, көпчүлүгү ошол гель для душа постоянно колдонушат. Андан соң бизде дагы парфюмдарыбыз, эми франциялык компания дегенден көпчүлүгү парфюмдар кандай деп сурайт да. Парфюмдарын бизде ар биринин так блоттерный книжкасы менен кошо чогуу заказ берсеңиздер болот. Бул блоттерный книжкага мен баягыда айттым эле прямой эфирде ар биринин парфюмдун немелерин реклама кылам деп, көрсөтөм деп. Бул жерде почти бардык түрү бар экен. Парфюмдарыбыздын бардык пробниктери бар экен. Но как офис кармагандан кийин ушундай пробниктерди көпчүлүгү сурашат. И мындай өзүнүн книжкасы болот да. Заказ берсеңиздер болот. Эгер реклама кылам, эгер мен өзүмдүн командаларыма эме кылам десеңиздер, мындай блоттерный книжка ар бирин сыйрып алып, и ар бирден өзүнүн мелодиясын уксаңар болот парфюмдун. Запахтары, значит, ар биринин өзүнүкү өзгөчө десем болот.
ар бир өзүнө жагымдуу парфюмду алса керек. Ушундан наборлорду заказга алсаңыздар болот. Ар бир продукциябызда бар. Ар бир парфюмдары. И VIC Jafra деп бөлүнөт. Бизде Jafra в основном бизде дагы сотрудничать этет да. Франциялык компания, да, значит, Германия, американский полный парфюмдар менен белгилүү, да. Бул жерде өтө сонун. Adoris Night дегендер, Rose Blossom, жана дагы баягы Bubble Nature дегендер бизде өтө сонун. Бул жерде лидерлерин дагы билишсе керек. Ар бирине өзүнө жагымдуу жит таап алса болот бизде. Мужской, женский бар. Бир гана женский эмес. И бизде кремдер в основном мондай сухой кожага, умывалкасы менен, скрабы менен, да. Ар биринки мынакей, ар бирин көрсөңүздөр 98% натуралдуу. Так ар бир кремдерибизде. Бул кремдерибиз в основном дневной крем, да, ночной крем болуп бөлүнөт. Бул в основном менин колумдагы сухой кожага, кургак беттерге арналган. И комбинированный кожа. Комбинированный кожа деген көпчүлүгү сурап беришет, кандай менин кожам кандай болду экен дегендер. Сухой болсо өтө кургак болот. Бетиңиз кургап, антип тордоп калат го, ошол сухой кожага кирет деп айтам азырынакей. И комбинированный болсо бул на мой мурду треугольник, да, треугольниктен же болсо осуңуздун ылдыйлары майланышкан. И башка жерлер, кээ бирки жериңиз сухой, кээ бирки жерлериңиз жирный болсо, майлуу, кээ бирки жерлериңиз кургак болсо, анда сиз комбинированный кожага киресиз. И эгер бардыгы майлуу болсо, анда сиз жирный кожага крем тандап алышыңыз керек болот. Бул биздин кремдерибиз. Шампуньдарыбыз дагы көрсөтүп кетем. Шампуньдар мында прямой эфир өткөрбөйт элем, себеби дегенде бардык офистерге барып көрүп алышты эле. Азыр биздин айчокторубуз офиске бара албайт, азыр карантин да, үйдө бардыгы. Ошондуктан прямой эфирде көрсөтөйүн деп чечтим. Караңыздар. Бул ар бир шампунь бизде түрү менен, да. Караңыздар. Чач өстүргүч шампунь деп көпчүлүгү эме кылат. Мынакей чач өстүрө турган шампунь и шампунь для слабых секущихся волос дейт. Ал жакта для окрашенных волос. Караңыздар, цветтери и процент натуральности. Процент натуральности ар биринде жазылган деп айттым да, көрүп көрсөңүздөр болот. И өзүнүн коюлугу менен аябай сонун, көпкө жетет. Упаковочкасына карабай. Так, бир аз ачып көрсөтө алам. Коюлугундагы. Эми азыр камерага анча көрүнбөсө керек, бирок көпчүлүгү баягы биздин офистерге барып карап көрүшкөндө таң калышат да, прям даже куюлбайт го депчи. Шампуньдар жөнүндө айтып кеттим. И в основном мен YouTube каналымдагы кремди көпчүлүгү сурайт. Бул заказга да, в основном заказ кылышат. Бул төрөттөн кийин калган дагы жарылган кожага. Мага постоянно жазышат, эмне кандай крем жардам береби депчи. Мен айтам, сиз качан төрөдүңүз эле деп. Качан төрөдүңүз же болбосо боюңузда канча айлык болуп калды, качантан бери кожаңызда ошол нерсе кандай цветте болуп атат депчи. Мен как медицина тармагын бүткөндүгүнөн мындай различать этем да, мындай в основном мен акушерка да, төрөт эмесиндемин. Ошондуктан мен мына кремди көпчүлүгүнө сунуштагам да, коркпой эле сунуштайм, себеби өзүм колдонгом. Мына экинчи баламдан в основном ичи жарылуу деген проблемаларга туш келгенден кийин сразу розовый түрүндө уже кеч калтырбаш керек. Эгер сиздин уже төрөгөнүңүзгө уже балаңызда бир жерге чыгып уже чоңоюп калган болсо, ал уже албетте башка түскө айланып калат, ак түс болуп калышы мүмкүн да, мындай жарылган кожада ак түс болуп калса, уже уход кылса болот, бир аз незаметный кылса болот, уже билинбес кылып уход кылып коюп турса болот. А бирок розовый түр малында, жаңы свежий мал деп коет, свежий малында койсоңуздар, анда бул толук 100% жоготот. Ошонго көңүл буруңуздар. Эгер сиздер сунуштап жатсаңыздар, анда түз койсоң дейт.
түз койсом мындай көрүнбөй калат экен. Же көрсөт мындай кыла берейинби? Так, кылсам деле болот, бирок уже коюп алгам да, уже немегечи стойкага. И мындай турбайт экен. И мынакей караңыздар. Салам. Барыңыздар, келдиңиздер, эми кирип аткандар бар. И мынакей караңыздар, ушул кремди основном ошентип сунуштагыла да, биринчи сурап, анан кийин сунуштасаңыздар болот. Андан соңку биздин эмнелерди айтып кеттим, пудраларды айтып кетсек болот. Мынакей уже мен уже колдонуп аткан пудрабыздан. Уже бул декоративный косметикага өтөбүз азыр. Декоративный косметика караңыздар, өтө өзүңүздөрдүн тонуңуздарга кошуп тандап алсаңыздар болот. Буларды дагы башка эфиримде же болбосо видеомдо түшүрөм. Кантип туура пудраны колдонуш керек. Цвет оттеногун көрсөңүздөр болот. Бул основном өзүмдүн тонума каралган. Так, Made in Italia дейт. В основном мадайиндеринен сиздер даже программа качать этип алып деле бар го, баягы артикулдар менен, номерлер менен көрсө болот го. Бул чындап эле франциялыкпы, бул чындап эле италиялыкпы, бул Франция, германиялыкпы дегендер бар го. Ошолорду көрсөңүздөр болот. Программа бар Play Market'те. Ошол менен телефонду жакшылап артикулуна баягы печать коробкасында бар го. Ошол жерин алып барсаңыздар, Франциянын желегин көрсөтүлөт да. Ар бир продукцияда алып көрсөңүздөр болот. Андан соң бизде көп суроолор болгон, бул дагы деле биз төрөттөн кийинки дактарга или болбосо бетке чыккан дактарга кремдерибиз да. Кремдер сыворотка болуп бөлүнөт. Бизде сыворотка болот. 99% натуральный, караңыздар. Көрүнбөйт деп окшойт. Так, жарык болуп кетти. Мында карасаңыздар болот. Так, 99% натуральности, Made in Франция, натуральности менен полностью жазылган. Күндүзү дагы, түндү дагы болот деп. Бирок в основном түндү колдонуш керек. Мына жерде дагы описаниясын окусаңыз болот. Күнгө чыкпаш керек. Сыворотка койгондон кийин, потому что бетке чыккан дактар күндүн эмеси менен составы баягы дактарда көбөйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан в основном бул сыворотканы түндө колдонот. Же болбосо биз кышында сунуштаганыбызда бул күндүзү деле боло берет эле да. Күндүзү түндө дей. Буга пенасы болот, пенкалар болот. Для умывания жуунат да. Жууа турган пенка же болбосо умывалка колдонушуңуздар керек болот. Самон вообще колдонбош керек, өзүңүз билесиздер. Ошол самондун ордуна бизде гель пенкалар болот. Ошолорду коюп результатына жетсеңиздер болот. Биздин командабыздын көпчүлүгү азына кадам жай деп жазгандагы результаты өтө сонун болду. Суроолор болсо сразу жооп берип кетем, чтобы анан кайтарбаш үчүн. Сепкилди кете турган кандай маска колдонсо болот? Сепкилдиге бир аз сыворотка деле жардамга келет, И маскаларыбыз бизде, мен азыр кечээ күнү алып келдим. Бир аз болсо дагы бизди освежать эте турган бизде мындай маскаларыбыз бар. Тканевой маска дейт. Тканевой маска, Made in и процент натуральности. Мен много немемде дагы, профилимде дагы видеом киргизем, масканы кантип туура коюш керек, колдонуш керек и кандай результаттарга алып келет. И бесплатная консультация WhatsApp'та жазсаңыздар болот. Так, бизге шрамдын гелин алып бериңизчи дейт. Шрамдын гелин, так, первый помощь деген бизде дагы бир гелдерибиз бар. Алар как мындай көрүнөт да. Кичинекей болгону, бирок ошол шрамга өтө сонун жардам берет. Күйүп калган жерлерге да, что баягы восстановление болбогондорго дагы өтө сонун жардам берет. И дагы бизде эмнелерди айтып кетем. Биздин офисибизде, так, компаниябызда паттарыбыз да бар. Биологически активные добавки к пище деген добавкаларыбыз бар. Бул в основном много менин колумдагы бул арыктатуучу. В основном көпчүлүгү азыр уже жайга даярданып башташса керек. Эми Кудай кааласа карантинден чыгып калсак, Кудайым буйрса, эс алуу
булар көп бөлүү сого фигурага бизде көпчүлүгү мынагыл заказга уже баштап жатышат, уже курс приемын баштап атышат. Бул арыктатуучуда контроль веса деп аталат. Контроль весанын ичинде биз бир айга назначенный курста бир ай колдоносуздар. И эгер керек болсо кийинки айды да улантсаңыздар болот. Бир айга ичип көрөсүздөр. Дагы биздин эмнелерибиз бар дагы контроль веске арыктатууга. Бизде дагы батончиктерибиз бар. Батончиктерибиз өтө сонун, ток кармайт. Адам прям обедте, кечинде хотя бы бирден курсаң тамак жеңиңиздер мындай ток болуп жүрөсүздөр да. И бул дагы көп неме жардамга келет да. Мисалы, мына сүрөтүндө көрсөңүздөр болот. Батончиктерибиздин канча кал экенин. Сонун 89 кал экен. 373 почти как тамактын ордуна замещать этет да. Эконутриф, так, инжирный злаковый сатипсин экен. Аябай дамы сонун. Азыр как раз уже могул жерде алып көрсөтөйүн деп баягы ачып уже дедим. Бул жерде бунун деле составы инжир бар экен. Анжырдын бизде өзүнүн ичинде полностью көрүнүп турат да. Натуральный салганда без сахара, без добавок. Полностью мындай койгондо жакшы көрүнбөйт да, же кандай проблема болуп атат жасаңыздар болот. Посмотр көрсөткөнгө удобныйраак кылып койгом да. Кийинки бизде дагы биз мынакей тамагашка келип калдык. Бул кашалар. Кашалар бизде мынакей уже готовый да, уже кайнак сууга кошсоңуздар эле өзүнүн граммы менен өлчөмү менен уже даяр каша. Бул бизде клубника менен кукуруза экен. И бул жерде бизде уже злаковый с черникой экен. Мен көрүнбөй жатамбы? Продукцияны көрөңүздөр. Так. Мындай кылды, мен көрүнүп жатамбы? Ошондой эле мынакей. Кашаларды көрсөтүп кеттим. Кийинки бизде уходовый косметика өтө сонун мынакей продукциялардын ар бирин айтсаңыз баягы бир күн кечке прямой эфирде отурсам деле болот да. Ар биринин мынакей караңыздар кооз аттуу упаковкасында жана дагы действительно көрүнүп турат да кандай экенинчи, составындагы. Дагы кийинки эфирде мен дагы да толук көрсөтөмүн. Бизде как умывалка бетти жуам деген биякта суроо болдубу эле, группада суроо болду эле. Бизде мындай пудровый бет жугучтар болот, гелдер болот, пенкалар болот, түрлөрү аябай көп. И для стирки кир жуугуч средстволары дагы да продукциялар боюнча айтып кетемин. Эмки прямой эфирде баарыңыздарга бейбиттин каалайм.